Туғандар, 60 000 долларға 17 сотық жері менен қызыл китеби менен экинчи этажда жатакана, биринчи этажда 100 местасы бар кафени алып иштетем дей турган болсоңуздар, анда ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен мен Абдулбаев Билалдин уулу. Бишкек шаарынан чыкканыңыздарда сиздер Токтогул тарапка, Ош Бишкек жолунда Чычкан сайды баарыңыздар жакшы билесиздер. Тетиги жерде Пельменни келет, мына тоодун нар жагында. Пельменниден өтүп бери келе берсеңиздер, Бишкектин километражы 261 километрде мына ушул таанымал, барыңыздар эле жакшы билген, чай ичип жүргөн Халиф кафеси сатууга коюлду. Тугандар, көрбөдүм, укпадым, билбедим дебеңиздер. Баасын сразу айтып атам, 60 000 доллар. Мындан ары бир аз чыксаңыздар, бир 15-20 километрде уже Токтогулга жетип барасыздар. Токтогулдан киргенде эле баягы курсак ачканда биринчи ушул Халифти көрөт. Тугандар, бул жерде месталар көп машинаны койгонго. Бул жагында сай, абасы таза, кызыл китеп, суу, свет бүт бар экен. Так, бул жагында болсо мынакей көрүп турганыңыздардай самсы бышыра турган, шашлык бышыра турган навеси бар экен. Эми өзүңүздөр каалооңуздар менен балким балык бышыра турган, в общем, клиенттерди тарта турган тамактарды койсоңуздар болот. Бул жерде да мына фонтан башталган экен, көрүп турасыздар. Бул общий бир 400-500 метр квадратка жакын курулуш бар бул жерде. Тугандар, мынакей кире беришинде тапчандар, бул жагында дивандар, төрүндө дагы тапчан бар экен. Кыскасы летний тарабы бул жагы. Андан кийин өтсөңүздөр, бул жакта болсо кафе, мынакей чоң залы бул жерде. Жалпы бул жерде бир 40 тегерегинде адам батат. Ичинде дагы бир 30 тегерегинде, нар жагында бир 15-20, сыртында месталар. Кыскасы ремонттору жакшы. Көрүп турасыздар, дивандары бар экен, тапчандары бар экен. Бул жакта суусундук сата турган холодильниктер, бул жерде болсо мынакей кассасы. Эми тугандар, өзүңүздөр алсаңыздар, балким дизайн менен ремонт кылып, бөлөкчө ат коюп, өзүңүздөр каалагандай бир кафе кылып иштетсеңиздер да болот. Бирок буну көпчүлүк мына ошо Ош Бишкек каттадым деген эс тарткан адамдын бардыгы мына ошо Халифти билсе керек. Так, бул жакта болсо мынакей экинчи залы. Караңыздар, телевизорлор бар, Wi-Fi бар. Тугандар, 2 Wi-Fi, 1 Wi-Fi эмес, 2 Wi-Fi бар экен. Бул жагында тапчан, бул жагында кайра эле диван. Анан стулга отурам дегендер мына ичинде дагы место бар экен. Бул 2 этаж. Тугандар, караңыздар, үстү бүт мындай плиткалар коюлган. Бул жакта 15-20 киши, бул жерде бир дагы 8 кишидей батат. Анан тугандар, бул жакта экинчи этажда персоналдарга комнаталар бар экен. Мен азыр сыртта айланып келип туруп, анан ошол комнаталарды бир сыйра көрсөтөм. Жүрүңүздөр. Мен азыр бул жакта иштеген жигиттер чогуу жүрөт. Бир сыйра көрсөтүп сиздерге. Анан көрүңүздөр. Эгерде көңүлүңүздөргө туура келген болсо, алсаңыздар болот. Бул жакта очоккана, кысасы бул жак бүт ошол ашканасы экен. Тамак бышыратган, иш жуйдуган жери. Кладовкалар, нар жагында 2 дараткана, бул жакта көмүрканасы, артында ошол майда чүйдө мусор бак, ушундай прилегающий территориясы бар экен. Бул жакта болсо мына стяжкалап коюптур, летний зона кылсаңыздар болот экен. Бул жакта аялдарга бөлөк намазхана, эркектерге бөлөк намазханасы бар. Караңыздар, сонун 6-7 аял батат. Бул жагында болсо эркектерге өзүнчө намазхана. Бул Г формадагы комната, кенен мынакей 15-20 кишинин тегерегинде батат. Бул жак бүт отопление менен. Тугандар, ана акыркы эшиктен отопление жагылат экен. Бул жакта эркектердин даратканасы, мынакей дарат алганга. Бул жакта отуруп дарат алганга бар экен, раковиналар бар экен. Жанында ушундай эле аялдардын даратканасы бул жак. Андан өтсөк, бул жакта болсо мынакей котельный. Суу болсо тугандар, тоодон прямой түшөт экен, булактан таза суу, сама төктөйт, напор аябай жакшы. Wi-Fi'лары бар. Каалооңуздарга боюнча камера койдуруп койсоңуздар болот экен. 2 этаж, мен азыр экинчи этажын бир сыйра көрсөтүп чөйүн. Тугандар, бул жакта эми кладовка, өзүңүздөр да билесиздер, баягы майда чүйдө мындай эски буюмдарды коюп кое турган бөлмөлөр. Экинчи этажда сиздерге бөлмөнү көрсөтүп коеюн. Негизи кафени алып иштеткенге аябай болот. Азыр иштеп турат учурда. Тугандар, мына клиенттер келе турган поток, просто биз эрте менен келип тартып атабыз. Биз келгенде да клиенттер бар эле. Так, бул жактан экинчи этажга чыгабыз эми. Экинчи этажга чыксаңыздар, бул жакта 4-5 бөлмөлүү эмеси бар экен, комнатасы бар экен. Мынакей лестница бул жакта. Полный кирпичтен салынган, аябай жакшы. Жүрүңүздөр. Бул жактан мына биринчи комнатадан баштайлы. Бул жак эми баягы хозяин өзү жашай турган бөлмө. Сырткы бөлмөсү, паровой отоплениялар, Аристон, туалет душу менен экен бул жак. Бул жак ачылабы? Так, мынакей. Караңыздар, үстүнөн ачырны потолоктор менен баягы Хан сарайдагылардай сонун кылып үйдү комнатаны жасап коюптур. Бул жагында шкафтары бар экен, мынакей сүрмө шкафтары. Бул жакта болсо даратканасы. Свет жана бuyakta. Так, бул жакта дараткана, раковинасы, туалети, душевой бүт бар экен. Так, баасын сиздерге айттык. 60 000 доллар кеми бар.
алмашуу жолдорун өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр ээси менен. Мен эми улантып да көрсөтө берейин. Бул жакта бир 4/3 комната бар экен. Бул жерде азыр персоналдар эс алып атат. Бул жакта дагы бир комната. Мынакей. Караңыздар. Сонун жашаганга сонун жып жылуу пластик терезелер бүт. Ичинде мындай бир суук эмес, аябай сонун. Бул жагында дагы бир комната мынакей. Караңыздар. Сонун. Жалпы 500 метрге квадратка жакыныраак курулуш бар, туугандар. Общий 500 метр квадратка жакыныраак. Бул жагында дагы бир жатакана. Бул жагында азыр иштенбей эле, колдонбой эле турат дейт. Бирок баягы талапка жараша колдонсоңуздар боло берет. Так. Туугандар, биз эми аягына чыкты видео. Дагы суроолоруңуздар болсо, биз ылдыйда ээси номерин жазып койдук. Мына ылдыйдын дагы ээси деген номер, ушул хозяиндин номери. Чалып бүт сурооңуздарды берип көрсөңүздөр болот. Эсинде бүт сүрөттөрү, кошумча маалыматтар, балким биз унутуп калган маалыматтар болсо, эсинен сурап алсаңыздар, тактап алсаңыздар болот. Документтери баары так экен. Аласыздар, бүт сиздерге өткөрүп берет. Барыңыздарга ийгилик. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн лайктан басып, жакшы комментарий калтырып коюңуздар.